Жок махабат. Автору Решат Нури Гунтекин. Расим бир күнү кечкамал мектептен келип, бир кат таап алды. Өзүнө келиптир. Ичинде гүлдүү баракка жазылган ушул саптар бар экен. Расим мырза, мен сизди көптөн бери сүйүп жүргөн бир жаш кызмын. Абдан сулумун деп тартынбай эле айта алам. Сиздин сүйгөнүңүз жубайыңыз болсом дегенде эки көзүн төрт. Бирок жашыбыз жетпегендиктен бир нече жыл күтүшүбүз керек деп ойлоймун. Азырынча сизге өзүмдү тааныштырбайм. Каттарыңызды деген дарикке сурап алма кылып жөнөтүңүз. Атам абдан катаал киши, көчөгө көп чыгарбайт. Бирок бир күнү балким жолугуп да каларбыз. Өзүмдү азыртан эле сиздин сүйгөнүңүз, сөйкөлүү кызыңыз деп эсептегендиктен сиз менен жолугууну уят, айып бир иш деп ойлобоймун. Үйдө жалгыздыктан бук болом. Каттарыңыз мага жан бермеген болор. 16 жашка келген ар бир окуучу сыяктуу эле Расим үчүн бул да жашоодо бирөөнүн сүйгөнү болуп, аны сүйүүдөн артык эч нерсе жок эле. Катты окур замат жүрөгү алоолой түштү. Өзү өмүрүндө көрбөгөн бул бейтааныш кызды элбе-делбе болуп каттуу сүйүп калды. Кечинде киного бармак эле барбады, бөлмөсүнө бекинип алып, өзүн сүйүп калган бул бийкечке келиштирип, бир узун кат жазды. Катты почта кутусуна салган сайын дароо эле 10 жашка чоңое түшкөндөй керсейип калар эле. Атым Бедия деген бул бийкеч Расимдин каттарына өзгүлтүксүз жооп жазып, эгер 1-2 күн кат жазбай калса, кыямат кайым салчу. Сизди канчалык сүйөрүн, сиздин каттарыңыздан башка көңүл жубатары жок экенин айткан бир байкуш кызды эки көзүн төрт кылып күттүргөн туурабы? Анан калса каттарыңызды да ченеп бычып кыска жазасыз. Дагы бир өтүнүчүм. Каттарыңызды бир аз окула тургандай кылып жазасызбы? Сураныч. Бозулан кечинде эртелеп бөлмөсүнө кирип кетти да ашыгына жагыш үчүн сааттар бою кайра-кайра көчүрүп китеттей узун каттарды жазчу. Бадия анан калса ар нерсеге кызыккан дилгер кыз болуп чыкты. Кээде мындай суроолорду берет. Үйлөнгөндө балайыбызды өткөрүү үчүн Италияга барсакпы же Швецияга барсакпы? Бул эки өлкө кандай болду экен? Эли кантип жашап? Эмне иш кылат болду экен? Ал жактарга барыш үчүн кайсы деңиздерден, кайсы өлкөлөрдөн өтүш керек? Же болбосо сен Абдулхак Хамиддин эсперин окудуңбу? Абдан жаккан жерлерин жазсаң, мен да окуйм. Боз улан кызына уят болбош үчүн география жана адабият китептерин аңтарып, ал сураган маалыматтарды топтоо үчүн күнү бою жанталашчу. Бедия бир катында ага мынтип таарынды. Сиз менен сөзсүз жолугайын деп кечээ мектептен кайтчу жолуңуздан күттүм. Бирок бир жаш кыздын сүйгөн экениңизди унутуп, абдан жаман кийинип алыпсыз. Үстү башыңыз, бут кийимиңиз баткак экен. Кичинекей баладай болуп досторуңуз менен алыштыңызбы? Муну көрүп, сизди уят болбосун деп жаныңызга бара албадым. Расимдин өлбөгөн 4 шыйрагы калды. Капа да болду. Ошол күндөн тартып абдан тыкан, таза кийине турган болду. Бир жолу Бедия анын мектептен чыгаар менен үйгө кетпей, кечке чейин көчөдө жүргөнүн айтып даттанды. Өзү мынтип ал деп үйдө ыйла отурса, ал башка кыздар менен жүрөт болду экен. Расим бул дүйнөдө Бедияман башка эч бир кызды сүйбөйм деп карганып кат жазды. Көчөдө баса албай, кокусунан учураган кыздарга көзүнүн кыры менен да карай албай турган болду. Бир күнү кечинде Расимдин апасы Недиме айым жубайы Ахмет мырзаны аза күткөндөй тосуп алды. Ыйламсырап: "Ах, мырзам, башка түшкөндү сураба. Уулубузга Бедия деген бир балакат кыз жабышыптыр. Бүгүн Расимдин бөлмөсүн жыйыштырып жатып, каттарын таап алдым. Балабыз колдон чыгып баратыптыр. Бир айласын таап" деп муңканды. Ал эми Ахмет мырзанын эч бир кызыккан түрү көрүнбөйт. Тескерисинче кыт-кыт күлүп турат.
Коркпо, айым, деди ал шыбырап. Ага ашыктык катарын жазган кыз менмин. Балабыздын жалкоолугу арткандан артып бараткан. Мектептеги мугалимдер да, мен да канча аракет кылганыбыз менен жакшыраак жазганды да үйрөтө албай койдук. Акырында ойлонуп отуруп ушул айланы таптым. Расимдин кызга кат жазып жүрүп, жаңы жазууну үйрөнөрүнө, быйыл кийинки класска көчөрүнө ишенем. Чынын айтсам, мен да эски жазууну бир убакта сага кат жазып жүрүп үйрөнгөн элем.